Мындайда азыркы күндө азыркы шахтада шахтерлор иштеш керек да, туз өндүрүп атат. Анан атайын кесип менен күбөлүгү сертификаты бар спецтер иштеш керек да. Взрывник болуш керек, проходчик болуш керек, маршрутер. Ошо азыр текшерсеңер азыр. Эч кандай Биз текшердик. Бирөөнүн да документи жок. 11 өзү 14 пункттан турган замечание бердик азыр. 14 пункттан замечание бердиңиз. Официально берилди азыр. Ошол бул кишилерге мен республикада заместителимин, биякта иштеп аткан биздин управлениянын жигиттери азыр респект бергичү. 14 пункттан турган замечание берилип, азыр 1 ай убакыт бердик буларга. Ошондо аткарыш керек бир айдан. 1 айдан кийин контрольный проверкага кетет. Анан мага кайра жообун беришет. Биз БКПМге письмону жөнөттүк. Мына биз текшердик. Мындай замечаниялардын баары берилди. Мына минустар бар экен. Жана номер 6 лицензия жок деп жазып баары бар. Баары жазып берет. Мына письмо кече эле кетти. 1 ай керек эмесиздерге? 1 ай өз закон боюнча. Келип текшеребиз. Текшергенден кийин 1 ай убакыт беребиз. Негизи ушундай положение жазылган. Ушу 1 айдын ичинде бул киши эзгин сиз бул киши Директор сен базы? Владелец сиз Значит, бул киши ошол 1 айдын ичинде биз көргөзгөн 14 пунктту, анан жана 3 пункт пожарный жагынан дагы неме нарушениялер бар экен, алардын баарын аткарыш керек. Труд жагынан бизден дагы бир инспектор бар, ал өзүнчө текшерет. Труд боюнча сиз айтып атканды баарын ал карап чыгат. Ар бир иштеген киши туура айтасыз. Маршрутер менен келген ал өзүнчө, взрывниктер бул через мына ровдунун балдары отурат бу жерде. Булар аркылуу келип, булардан допуск алып келип, анан кийин взрывной жумуш кыла турган болсо, анын баарысына биз замечание бергенбиз, жазылган. Анан мына азыр силерге чейин азыр сизди күтүп атып, буларга совещание өтүп бердик, балдарга баардыгына уже указание берилди. Азыр иштеп атат. Мага булар 1 айдын ичинде отчет беришет. Анан мен ошол отчетту сизге берем. Атай кече чакырыптырсыз, мынакей. Биз бул райондук субботага карабай кайра келдик бияка. Мына бул өзү республикада кат жазып, Орунбадан өзү келген мен былтырчы. Орунбадан. Жерге келип 100 тоннадай тузду чыгарып туруп, мына суун жегине төгүп салды. Мен да азырлап көргүм келип атат. Анан келди дагы 50 миң сом депутат. 1 ай Айдоо жерибиз болбой калды. 1 ай эскертип 1 айдын ичинде тазалабасаң келип штраф салам. Ошо боюнча келген жок. Туз агып кирип сууга. Мына биз бойлонун баарын карап Сор басып калды. Мына азыр туздун калдыгы жатат дагы элечи. Аткарган жок ошо боюнча. Келди дагы кетти. Эми азыр Кудай буюрса биз жогорку кеңештин өкүлдөрү менен кошо барабыз. Сиз айтып атканыңызда Анда ошентен анда, Мына жүрбөйсүздөр, жеринен көрөлү. болду жүргүзүү. Көргөп чыкпак болбу? Могул коопсуздугу жакшы эле. ошон үчүн айтып атпайбы, промышленный жерге безопасность алганча кириши мынагу чип калып улап кетсем. Көрөбүз дейт өзүлөрү. Кайда чыгды? Токтогор өкөл коксуз. Айтпайсыңар, түндүк бербейсиңер, биякта. Бияга чыгды. Могул эме окшойт кадимгидей баягы. Кайсы болуш эде? Жалаң асфальт Кечки саат 7-де болду, ушунун ичинде жатат, аба эле болду. Карчы. Уникалдуу жер да. Анан ноондай кылбай бир Жок, ушунда кош керек байчы. сонун кылып, булар бияктан наоборот комфорттун кереги жок экен. Комфорт кереги жок. Ушу керек экен. Телевизор болбойт экен. Темир азайчы керек. Темел жок, эми жактап турган Жетти, туз жегишти. Олар баскан сайын чаң чыгып турса, ошо чаңдын эффекти жакшыбы? Ошо эффекти. Топурактын чаңы эмес да бул, туздун чаңы эффекти берет. Сайыз баганда бияка Мына жана бакина менен киргизчи да. Оозулардын өстөрү. Bir kurs lечения kaç olur? 16 gün mesela. 16 günde. Gevre var ya 5 gün geliyor. Gevre 3 gün geliyor. Aslında bunlar bu жерде жат жатат, тамак аштырып içет. Men тияктан жана салган санаториядан içет. Ошол жактан. Столовый немелер бар. Иштеп турат бүт. Сүрөткө Ана тартып койгон. путевка менен келип же мындай неме кылып кетишип атат. Жок, бияктан да жатышат. Мына карабыз. Онун баарын жасап чыккан бүт.
5-6 gün болгондочу эффекти болбой калат да. Сайыс көзүндө 24 күн болчу да. Мына монда бул иштерин тартып койгон. Баса албай келип Чынайчы. калчу. 3-4 күндөн кийин Жанагы чуркап келген кетип жерде калат. бильярдтары, эми баягы талкалап кеткен нерселерин айтпай эле коеюн мына. Азыр ушундай эмеде жатат. Азыр ылдый жакта. Ылдый жакта жанагы санаторий. Жана биз турган жерде. Мына момундай жатаканалар менен как положено. Коттедж люкстар. Мына момундай люкстар. Бул суу азайбайт, көбөйбөйт, а? Сууга каныккандай турат. Шойчу эле турат. Испарение болбойт экен. Спарен болбойт. Бууланбайт. Ууланбайт, эчтеке болбойт. Бууланбайт. Бирок жана бизге көзгө көрүнбөгөн иондук болот экен. Дагылык касиет ушундан да аябай чыгат экен да. Мына болар карайсыз мына. Мына болар карайсыздар. Мына болар бар кийисти. Артта дагы Булар мурунтудар, туурабы? Чоң атам айткан жактыр. Я эч нормам. Таякта терилер бар. Бул касылган жерде, касылган. Мурун касылып алган, үстүнөн эле буга кичине эле жаан жасап атка кырлаш агат да. Ошол эле тоң менен суусу тиги да. Жылкын немеси. Ал баз. Мен уккандан бир көргөн артык дегендей мен өз көзүм менен көрдүм. Мен буга чейин чын айтканда элестетчимин, бир ушул тоонун боорунда туз бар экен, ошонун ичинде бир мектептердин бир 5-6 жана класстарында эле кабиналар бар го, ошол жакта элдер эс алат экен деп эле ошондой элестетчим да. Карьер жөнүндө менде таптакыр башкача түшүнүк болчу. Эми баардыгын көрүп чыктым. Мына силердин дагы пикириңерди уктук. Жана директор каякта жүрөт. Бунун дагы пикирин уктук. Эми берде чын айтканда талаша турган бул эми кен, кандай болгондо да кен байлык, бул эл байлыгы, элдин байлыгы. Туурабы? Анан элдин байлыгы элге зыянын тийгизбеш керек. Тем более жергиликтүү элге зыянын эмес, тескерисинче пайдасын тийгиз керек. Анткени жергиликтүү эл ушул кенден чыккан зыянды алар алып атсыңар. Мына суу бараттыр, шор болуп, түшүмүңөр болбой жатыптыр. Анан маселен бардык жерде эле бар да. Илгери Минкуш завод ачылганда, уранды чыгарганда соц пакет деген ал кезде мындай акчалай же жардам берүүчү эмес. Ал жерге завод куруп берчү. Оргтехника заводун куруп берген. Минкушка лампа заводун куруп берген, ошол жерде иштесин деп. Анан московское обеспечение, полевой почта депчи. Эми ал силер азыр айтасыңар соц пакеттин көлөмүн көбөйтсө депчи. Эң негизгиси берде мыйзамдуулукту камсыз кылып бергенге биз көмөк көрсөтөбүз деп ойлойм. Биз жанагы баягы мына мамлекеттик техник инспекциянын орун басары келди. Бул жөнөкөй киши эмес, бул да ошол эң чоң, ошол жанагы эң эле көп инспекция азыр ушулардын колунда. Эң чоң күчтүү органдын экинчи адамы келип атат. Бул кишини өз көзүм менен көрдүм. Бизге азыр жана госкомитеттен келди. Лицензиялардын бардыгын шарттык мыйзам талабын алып келгенге аракет кылгыла. Анан кийин кайсы лицензияларды анан лечебница кандай атат. Элге буларга эмне керек? Буларга ачыктык керек. Анан соцпакет керек силерге, туурабы? Ошол айылдын биринчи ошо силердин монун баягы мисалы Таласта деле жер үйгөнү кастырганда биринчи ошол жердеги айыл жана Бекмолдо айыл өкмөтү 167 миллион сом алды. Фонд деп турупчу. Көлдө деле мисалы берет делчи. Анан силер да ошону үмүт этатсыңар да. Анан эми буну мыйзамдуулуу жагына биз неме кылайык, көңүл бурайык. Анан кийин эффективдүүлүгүнө да көңүл буруш керек. Бул жерди чоң эл аралык санаторийге айлантып, мындан чоң киреше түшө турган айлантса болот экен. Инвестор тартса болот экен. Чоң инвестор тартыш керек. Биз эгер өкмөткө кандайдыр бир тапшырма керек болсо, биз тапшырма беребиз. Бирок мындай бир алака келишип, умалага келишип, эгер мыйзамсыз нерселер бар турмаса, мына органдар келди, бул мыйзамга жетти. Эгер туура эмес берилген болсо токтотсоңор токтотуп калчу. Анан кийин канча чыгып атат, канча кетип атат, ошолдон салыгын кандай түшүп атат, ошонун баардыгын карап чыккыла. Ушу 1 айлык мөөнөттүн ичинде ошол органдар иштеп чыксын, анан кийин калганын дагы бир карап көрөлү. Макулбу? Мен кошуп коеюн кыска эле. Негизи мыйзам боюнча баардык кен байлык ал жергиликтүү элдин макулдугу менен иштеш керек. Жергиликтүү элдин уруксаты, алардын макулдугу сөзсүз керек. Туура. Ошон үчүн сиздер дагы жергиликтүү элди нааразы кылып, аларды күч колдонуп же мындай кылам деген болбойт. Только тил табышы жолу менен. Тил табышы кандай? Салыкты көбөйтүш керек. Анча-мынча соцпакет тапкан пайда менен эл менен бөлүшүш керек. Эл менен бөлүшүш керек. Анча-мынчасын инвестор өзү алат. Бирок элге сөзсүз кабарлашып, эл менен мындай тирешкен ал жакшылык алып келбейт да, Кыргызстан тарапына барганда билесиңер. Ошон үчүн азыр биз бияктын жыйынтыгын Рыскелдибай көз парламенттен барып
тынбай контролдоп туралы. Бизге ошо бир аз убакыт берсеңиздер, анан кийинчерээк дагы келгенче мен Көкжарга көп эле келем, Кочкорго. Көкжарга дагы бир келебиз, ошо келгенче силерге дагы бир жолугуп түшүндүрүп кетебиз. Улан жолдон Ошон үчүн биз баргандан кийин азыр сиздер менен бир тыгыз иштешели. Анан мүмкүн болушунча көбөйтүп, силер менен дагы иштешип, баарыңар менен иштешип туруп, бир жакшы эл нааразы болуп аткан адамдардын суроосуна, талабына бир өз жообубузду беребиз.